Мен Турсуналы Төлөмүшев, ушул органикалык айыл чарба департаментинин Баткен аймак филиалынын директору болом. Бүгүнкү күнү мына 5 күн өткөн тренинг жакшы деңгээлде өттү. Анткени биздин департамент түзүлгөнүнө мына 1 жылдын жүзү болуп атат. Ушул тренингге, ушундай окууларга биз өтө муктаж элек да. Департамент түзүлдү, бирок департаменттин толук кандуу иш алып кетишине азырынча мамлекет тарабынан финансы бөлүнбөгөндүктөн толук кандуу иштелбей атабыз да. Ошол департаменттин ишин жандандырууда ушул өткөн семинар чоң жардам берди. Анткени биздин кызматкерлер, биздин филиалдардын директорлорунан көп түшүнүк алдык да. Ушул органика боюнча кантип иштейбиз, фермерлер менен кантип иштейбиз, фермерлер кандай кылыш керек, кандай кылганда органика азык өндүрүлөт, кандай кылганда традициондук түрдө өндүрүлүп калат, ушулар боюнча бүт маалыматтарды алдык. Анан практика жүзүндө фермерлердин баарын көргөнүбүздөр өтө жакшы болду. Анан эң негизги белгилей турган нерсе, мисалы үчүн азыркы мезгилде ушул пандемия оору мезгилинде ушул катышуучуларды алып келип туруп ушул көлдүн жээгинде окуткан жакшы болду да. Анткени мисалы үчүн жерде онлайн катышканыбызда мынчалык жыйынтык болбойт эле да. Бул жерде отуруп ушул бүт адамдын каалоосу баардыгы ушул семинарда болду да. Анан адистер билбегенибиз бири-биринен сураганга шарт түзүлдү. Жакшы болду. Анан баардык нерседе эми ийгилик болот, жакшы жагы болот, анан анча кемчилиги да болот, аны да көрдүк. Негизи жакшы. Бир гана биздин сунушубуз кийинки семинарларда ушул сертификация, ушул органикалык чарба жүргүзгөндө мамлекеттик уюмдардын функциясы кандай болуш керек, жеке уюмдардын жана сертификациялоо уюмдарынын функциясы кандай болуш керек, ошол багытта дагы окуулар болсо жакшы болот эле да. Анткени биз баардык региондордон мамлекеттик кызматкерлер келдик, бирок семинарды өткөндөр бүт эле мына жеке уюмдардан болуп калды да. Ушул мамлекеттик деңгээлдеги саясат боюнча жакшы мындай түшүндүрүүлөр болбой калды. Мисалы үчүн чет өлкөдө органика системасы өнүккөн мамлекеттерде мамлекеттик уюмдар кандай иш жүргүзөт, кандай деңгээлде, жанагы агентстволор, жеке агентстволор кандай иш жүргүзөт, ушул боюнча түшүнүк алганда жакшы болот да. Бул боюнча сунуш бердик. Эми кийинки семинарларда ошол темаларды окуйбуз деген үмүтүбүз бар.